telefon arkылуу сүйлөшүп келдик. Биз Баракат фонду. Siz şu жерде жатасыз ба? Ооба, şu жерде жашайм. Азыр бир балаңыз менен. Бир балаңыз? Бир балам, эки. Эки балаңыз. Эки балам менен, эки балам кайын журтунда. Жолдошум каза болуп калган. Анан каза болгондон бияка баса бергенбиз 5-6 жылдан кийин. Кайненемдер үйдү бербей коюшту. Кайненем намды болчу. Анан жашаганга үй жок, бияка келдик. Биякта эже менен жүрдүк. Жашап. Өзүңүз кайсы жерден болосуз өзүңүз? Өзүм Өзгөндөн болом. Өзгөндөн болосуз, а? Кайсы жерде турмушка чыккансыз? Наргин Кочкорунда турмушка чыкканмын. Бир балаңыз кайда? Айылда. Айылда бир балаңыз. Бул баланы мен багып атам. Бирөөнүн баласы бул. Багып атасыз ба? Багып атам. Менин да ойлойм, ориш керек. Ориш кылбай, ушу жеңил иштеп бирөөнүн баласын карап тур дегенден карап атам. Карап деңиз, а? Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Биз Баракат кайрымдуулук фонду Ош областына караштуу Юго-Восток ичи шаарчасынын Кыргыз-Өзбек студенттер жатаканасында жаш балдар менен эптеп-септеп күн кечирип келе жаткан Жылдыз эжекебизден кабар алдык. Жылдыз эжекебиз 4 баланын энеси. Балдары жаш болгондугуна байланыштуу азыр эч жерде иштебейт. Жана жардам көрсөтүп турчу туугандары да жок. Урматтуу мекендештер, келиңиздер, кайдыгер карабайлы. 1 сом болсо да, 10 сом болсо да жардамыбызды көрсөтөлү. Анткени азыр Жылдыз эжебиздин барарга жери, балдарын багарга тамагы жок. Андыктан баарыңыздардан жардам сурайбыз.